Саламатсыздарбы, телекөрүүчүлөр, Sport Time берүүсү НТ Спорт каналында. Ушул спорт тармагы кыргыз спорту жыл санап Кыргызстанда жаңы баскычка чыгып келе жатат десек болот. Акыркы жылдарда ала турган болсок эле бир топ жакшы результаттар болду. Жана эң башкысы элдин дагы кызыгуусу күчөп бара жатат. Жана көптөгөн спорттун түрлөрү ушул массалык түргө айланып бара жатат. Ушунун баарынын артында эми турган бул Кыргыз Республикасынын жаштар иштери, дене тарбия жана спорт агенттиги. Чындап келгенде ал мындай калың элге билинбеши мүмкүн, бирок ушунун артында баарын жанагы пландап, түзүп, мындан ары кантип өнүктүрөбүз деп ошонун баардык иштерди жасап келишет да. Мына ошондуктан биз бүгүн студиябызга кадырлуу конокторду чакырдык. Ошол жаштар иштери, дене тарбия жана спорт агенттигинин дирекциялары, бул олимпиадалык спорттун түрү боюнча дирекциянын жетекчиси Жомарт Шамканов. Кош келипсиз студияга. Жана ошондой эле олимпиадалык эмес спорттун түрү боюнча жетекчи Муратбек Ыбыраев. Мына ушул чындыгында сиздерде азыркы учурда жумуш аз эмес, көп жумуштар болуп атат. Ошентсе дагы мына убакытта студияга келип отурсуздар. Биринчиден ыраазычылык билдирем. Жана ошондой эле түз эле суроодон баштасак, мына эмки жылы Токиодо жайкы олимпиада оюндары да. Ошого кандай даярдыктар өтүп атат? Жана быйылкы жылы ушул жарым жылдыкты ала турган болсок, кандай иштер аткарылды, алдыда кандай иштер турат? Чоң рахмат Эркин. Олимпиада оюндарына бул биздин жетекчилик тараптан Госагент Канат Маратович Аманкулов баарыңар билсеңер керек. А киши 2016 жылы Риодо өткөн Олимпиада оюндарынан кийин эле баарыбыздарга өз тармактарга ар бирөөнүн жумуш берилген, пландар коюлган, курама командалар бекиген өзүнүн орду менен иш алып барып атат. Эми 16 жылдан бери спортчуларыбыз, мисалы 16 жылы Олимпиадага барбай калган балдар, Кудай буйруса андан кийин Азия биринчилигинде, дүйнө биринчилигинде, анын ортосунда 2 Азия оюндары өттү. Ал жерде биздин балбандар жакшы көрсөтүшкө жетти. Бул жабык имараттар ичинде Ашкабадта өткөндө Кыргызстан биринчи болуп тарыхта 70 медальга ээлеп келген. Анда өкмөт тарабынан да балдар сыйлык алып, андан стипендия алып, андан тышкары жайкы Азия оюндары деп коет, Индонезияда, Жакарта шаарында. Андан да кур келген жок, 20 медаль менен келгенбиз. Ошондо биздин өзүбүздүн спортчуларды баягы анализ жасап, федерация менен биргеликте башкы машыктыруучулар менен бул күнүмдүк жумуш биздин болуп аткан. Быйылкы жылдын башкачалыгы, башка жылдарга айырмалануу. Бул эмди жылы Япония шаарында 20-20, 20-20 деп чыгып атат, бул Олимпиада оюндары өтөт. Болгон спорт тарабы азыр ошо кызыгуу менен карап отурат. Анын себеби биздин жетекчи дагы, биз тараптан дагы биз спорттун 13 түрү боюнча спорттун 20дан ашык лицензия алабыз деген оюбуз бар. Ошол сапарда азыр иш алып барылып атат. Бул эми азыр квалификацияны өтүп аткандардын арасында бул жудо күрөшү болсо, уже олимпийский рейтинг деп коет, олимпиадалык рейтинг, бул очко топтоонун эсеби менен болот. Ошондо булардын өзүнүн мини мир деп коет да, гран-при, гранд слам, эл аралык мелдештер, Азия биринчилиги, дүйнө биринчилиги өзүнө жараша упайлар топтолгон. Ошого биздин курама команда толук кандуу машыгууларды өтүп атат, окуу машыгуу иштерин өтүп атат. Ошол колубуздан кезинче мамлекет тараптан жардамдар көргөзүлүп атат. Жеңил атлетика боюнча да баягы Риого алган результатты аябай ужесточать этип койгон да быйыл ЯФ. Көп мамлекеттер өзүнүн недовольствосун айтып атат. Азыр татаалыраак болуп калды. Татаалыраак болуп калды. Бир гана жеңил атлетикада эмес, бул күрөштүн түрлөрү боюнча. Жеңил атлетикадан убакытты да аябай кыскартып койгон. Мурун Риого лицензия ала турган балдар азыр ошол убактысы менен жок дегенде бир 3 жол көргөзүш керек да, 3 чоң мелдешке барып, ошондо гана ага жолдомо берилет. Күрөш түрлөрү боюнча дагы мурун бир салмакка 20дан ашык 22 бала болсо, азыр 16 балага чүрүп койгон. Мурун 10 салмакта балдар күрөшсө болсо, азыр 6 салмакка алып келип койгон. Азия биринчилиги, дүйнө биринчилиги 10 салмактан өтө берет, Олимпиада оюндарына анын ичинен 6 эле салмак каралган да.
ошо менен азыр дүйнө жүзү тең азыр сентябрда өтө турган Нур Султан шаарында дүйнө биринчилиги болот. Бүт дүйнө жүзү дайындалса керек, и ошо биздин дагы курама команда дайынданып атат азыр. Ошол жакта лицензиялар ойнотулат, э? Биринчи лицензия бул күрөш түрлөрү боюнча ошо Нур Султан шаарында өтөт. Кыз келиндер арасы, эркин күрөш, грек-рим күрөшү. Ошондой оор атлетикадагы баягы обязательно деп коебу, орусча айтканда катышыш керек да, бул 5 мелдештен кем эмес. Мунун баары катышыш керек дегенде бул мурун жалпы командалык болсо, азыр индивидуальный болуп койгон. Ошон үчүн жалпы 5 мелдешке катышкандан кийин алардын да очкосу топтолот. Бул биринчиден жакшы жагы да бар, жаман жагы да болсо керек, анткени каражат ошончо сарпталат. Кээ бир мелдештер Кыргызстандан аябай эле алыс болот, буларга билет алып бериш керек. Каржы маселеси да оор туруп калат да. Башка дүйнө биринчилиги бокс боюнча өтөт. Азыр бокста кичине Олимпиада комитети менен эл аралык федерация кичине түшүнбөстүк болуп атат окшойт. Ошону менен азыр негизи план боюнча, календардык планга ылайык Екатеринбург шаарында дүйнө биринчилиги коюлган. Азыр могу 20-сынан кийин ошо эл аралык федерация менен Олимпиадалык комитет исполком өткөрөт экен. Ошондон ордун бекитип берет. Олимпиадага лицензия ойнотулабы жолдомо же ойнотулбайбы? Ошого жараша анан биз дагы негизи курама команда өзүнүн толук кандуу ишин алып барып атат да бүгүнкү күндө. Ушул мисалы үчүн 20дан ашуун лицензия алганга аракет кылып атасыз деп атасыздар да. Бирок ошол кандай критерийлер менен, мисалы үчүн эмне үчүн 40 деп айтылбайт же 10 деп айтылбайт да? Бул мына реалдуу агенттиктин баасыбы же агенттиктин, же болбосо бул жок дегенде ошончо алабыз деп мындай өзүңүздөрдү жанагы эме кылып атасыздарбы? Биз эми жылдын башында, мен жана сөзүмдүн башында айтып кетпедимби? Азия оюндарында бул чоң анализ жүргүзүлөт, анткени Азия континентинде абдан күчтүү спортчулар көп. Ошол жакка биздин спортчулардын деңгээлин көрдүк. Андан тышкары эл аралык мелдештерге катышып жүрөт. Дүйнө биринчиликтерине катышып жүрөт. Бул терең жасалган анализден кийин баарыбыз чогуу федерация менен, машыктыруучулар менен чогуу бирдикте ушундай үмүтүбүз бар. 20дан ашык, 21-22 лицензия алабыз деген. Анткени спорттун ар бир түрү боюнча Кыргызстандагы спортчулардан коркуп турган мамлекеттер бар да, Кыргызстан бар деп. Анткени акыркы жылдары Кыргызстанда мындай спорт жагынан чоң бум болду айтсак болот. Мурун спорт жөнүндө эле көп кишилер баягы кызыкпаса, азыр бул массалык маалымат каражаттарынан да көп нерсе аябай элге жеткиликтүү болуп атат да. Өзүнчө спорт каналдары ачылды. КТР спорт, НТ спорт силерге окшогон. Жерлерде муну элдердин баары көрүп кызыга баштайт экен. Бул негизи спорт Кыргызстанда бул 2008-жылы Олимпиада оюндарында. Мурун Олимпиада десе спортчулар деле, ата-энелер деле көп кишилер эми биз ал Олимпиададан качан медаль келет десе 2008-жылы биздин балбандар жакшы көрсөткүчтү көргөзүп келген. Бул Канат Бегалиев, Руслан Түмөнбаев. Ошондо Кыргызстанда ар бир жарандын үйүндө, ар бир ата-эненин үйүндө мындайча айтканда ишенич пайда болду. Өзүнүн баласына, өзүнүн окуучусуна. Биз да жетсек болот деп. Бул баягы мына биздин кыргыз өзүбүздүн балбандарыбыз ушундай деңгээлге жетип атат деп. Мурун 80-жылы Москвада бум кылып Кыргыздын Каныбек Осмонов баатыр, алтындап келип баарыбызды сүйдөнтүп, Мелентьев, Колпакова, Жуманазаров, Сатымкул. Булар эми ал Союз убагында болгон. Биздин суверенитетке келгенде 2008-жылы кандай болбосун бизге биздин балбандарыбыз келип кыргыз элин сүйүнткөн. Ошондо мен муну көп айтам, анткени бул ишенич пайда болот адамда дагы, машыктыруучуда дагы, ушул Кыргызстанда биздин өсүп келаткан жигиттерде да, кыздарда дагы. Мына байкелер жүрөт жаныбызда, булар алган чоң Олимпиада оюндарында. Значит, бизде да ушундай ишенич бар деген менен спортко көз караш. Көз караш болгондо мамлекет тарабынан да көз караш аябай оңоп келатат кийинки күндөрү. Анткени президентибиз тосуп алат, президент өзү узатат, премьер-министр узатат, тосуп алат, колунан келишинче аракетти кылат. Кыйын убакка карабастан дагы бирок спортчуларды моралдык жактан колдоп турат. Шевченко тиякта мушташып атса, президент чалып туктап атат. Бул да жөнөкөй спортчу үчүн аябай чоң жетишкендик болсо керек. Мен өзүм көз карашымда ушундай да, президент спортчуларды кабыл алып атат. Сооронбай Шарипович премьер кезинде ушуну кабыл алды.
өзү узат, өзү белгилейт. Биздин 1-8ке футбол Азияны утканда ушу Азия континентине кирди. Азия ойнойт деп, Азия биринчилигинде. Бул ар бир үй билүүдө сплоченность пайда болду, идеология пайда болду. Биздин футбол командасы дүйнө жүзүндө дүйнөлүк биринчиликти ойногонго толук кандуу ишенич пайда болуп кетти элдечи. Анткени майрам болду. Бул 1-8 финалга чыгып ойношту. Ошондо кандай Кыргызстанда жерлерде баары тең чоң экрандарды коюп, Кыргызстанга майрам берди. Спорт бул биримдик да. Мен ушинтип ойлойм да. Чындыгында кадимкидей эл ушундай элдин бириккени кыргыз деп, кыргызстандыкпыз деп, ушу биздин спортчуларыбыз ойнотуп алат деп. Ошондой эле биздин балбандарыбыз дүйнө биринчилиги Акжол Махмудов, Жолчубек мисалы, Догдурбек Угайламан эл аралык дүйнөлүк биринчиликте 3-орунга ээлеп келгенде, ал деле ушу арабызда жүргөн курама команданын балдары, балбандары эл катары эле машыгат ушундай Азия биринчилигине, дүйнө биринчилигине, эл аралык мелдештерге катышып эле жүргөн балдар аны көрүп анан кичинекей поколение өсөт да. Ошол менен массовость да көбөйөт. Бул көчөдөгү тамеки чегип, арак ичип жүргөнчө любой ата эне өзүнүн баласы ушу бирдемке менен машыкса экен, ушу баланын жүрүш турушу түз болсо экен, спортко кирген балдардын характер жагынан да башкача болот булар. Тарбиялык жагы да көп болуп атпайбы азыр? Чындыгында сиз бир жагынан туура айттыңыз да, азыр массалык маалымат каражаттары да көбүрөөк чагыла баштады деп. Бирок баары бир ушул сиздердин дирекциянын, агенттиктин кадимкидей жумуштары дагы бир топ жаңы баскычта болуп атат да. Ага азыр бир аздан кийин кайрылсак, Муратбек Анаркулович, сиз ушул олимпиадалык спорттун түрлөрү, анан олимпиадалык эмес спорттун түрлөрү болгондо мына эки башка дирекция башкарат да. Анан мисалы үчүн олимпиададагылар олимпиададан олимпиадага чейин ушундай циклдар менен да. А сиздерде болсо ошол жанагы биз эфирге чейин сүйлөшүп калганда ошол дүйнө чемпионатына чейин же Азия оюндары дедиңиз да, ошол кандай критерийлер менен дирекция мындай жакшы иштеп атканын кантип аныктайсыздар, кандай көрсөткүчтөр менен? Эми бул жерде жана үстүдө айтылып кеткендей, биздики цикл эмес да, ошо мелдештен мелдешке чейин да. Бирок албетте ушу Азия чемпионатына, дүйнөлүк биринчиликке катышаарда календардын негизинде Кыргызстан биринчилиги өтөт да. Мисалы ошол жерде жанагы түптөлгөн команда, түптөлгөн курама команда ошол жанагындай үстүдө айтылган мелдештерге барат. Анан кандайдыр бир себептер менен ошо мелдештерде жана экинчи орун алып калган бала, мисалы бир кандай бир себептер менен ошондой болуп калды да. А биринчи орун алган бала мисалы жанагындай мелдешке барып, өзүнүн мындай бир жашынакай деңгээлде көрсөтө алган жок. Экинчи орунду алган бала выездде бир жашынакай өзүнүн чеберчилигин көрсөтө алды да. Ошол эми негизинде бул эми мелдештен мелдешке чейинки эле бир иш да. Негизи ушу сиздердин дирекцияда сиздерге канча федерация карайт? Бизге эми толук кандуу 32 спорттун түрү бар да, 30-тан ашык да спорттун түрү. Анан кийин ошолордун баардыгы эмеден өткөн, биздин каттоодон өтүп, анан дагы бир жаңы спорттарда өтүп атат, бирок алар тиги таанылуу иретинде эле болуп атат да. Азырынча каржылык жактан эч кандай жок, ушундай спорттун түрү бар деп таанылды да биздин мамлекетте. Бирок жанагындай эч кандай биздин жетекчи, биздин госагентство жактан эч кандай каржылоо маселеси жок. Чындыгында ошол ар кайсы федерациянын абалы ар кандай да, Ооба да, албетте. Бизде эми жанагындай приоритетный 3 спорттун түрү бар. Самбо, ушу санда, анан кикбоксинг деп. Ошол үчөөндө ушул демек эң негизги күчтүү федерациялар ушулар. Негизгилер ушулар да, негизги приоритетный болуп. Бизде тиги машыктыруучулар бар, бул спорттун түрлөрүндө бизде машыктыруучулар бар да, ошо биздин дирекцияга караштуу. Калган федерацияларда бизде жана машыктыруучулар жок, өз ара иш кылышат да, бирок бизге карагандар ошо 3 приоритетный ошол. Ушуну спорт сүйүүчүлөр, күйөрмандар толук элестете албайт да. Мисалы үчүн машыктыруучулары бар дегенде бул сиздер кадимкидей айлык берип, ошо 3 спортко биз кадимкидей биздеги кадимкидей сиз айткандай ошо каржылоо маселеси жана айлык алып 3 машыктыруучу иштейт да биздечи.
биздин дирекциянын биздин кесиптештер болот да, биздин тренер, бизге караштуу тренерлер да. Негизинен федерациялар менен мамиле кандай? Мисалы үчүн тыгыз канчалык алар менен тыгыз байланышуунун жолдору кандай да негизи? Эми жанагы процесс кандай жүрөт ошол? Тиги абдан тыгыз байланыштабыз. Жанагындай жылдын башында жанагындай календарный план түзүлөт да. Булар ошо ар бир федерация бизге ошо өзүнүн жанагы дүйнөлүк календарный планга таянып, бизге өзүнүн календарный планындагы мелдештерин берет. Ошол кезде бизде комиссия түзүлүп, ошо федерациянын жетекчилиги менен жана машыктыруучулар менен келип, анан ошол үстүдө айтканда жана кайсы мелдешке барыштын кажети бар, кайсы мелдешке барыштын кажети жок, ошолордун баары иликтенет. Биз буну квартал сайын болобу ушул мелдеште анализ жүргүзүп, машыктыруучулар менен федерациялар менен дайыма ушул чогулуштун үстүндө жүрөбүз, иштеп баягы айткандай отчет берип турушат да, о проделанной работе. Мелдешке барып, ушу кандай ийгиликтерге жетишкенин баардыгын ушу иликтеп турат да, ар бир федерация. Мисалы үчүн жакында таэквондо боюнча ысык көлдө ири турнир өткөн атат, 25 июнда. Ошондо мисалы үчүн ошол уюштуруу иштеринин баарын федерация өздөрү жүргүзөбү же сиздер кайсыл жагынан колдоо бересиздер же алар сиздерге колдоо береби кандай болот? Бул эми мындай деңгээлдеги мелдештердин баардыгы өкмөттүн чечими менен кабыл алынат. Анан кийин ал чечим анан жанагындай менен ушу биздин жетекчиликке госагентствого келет, биздин агенттикке. Анан агенттиктер тартиби менен спорт бизге тиешелүү болсо бизден каралат. Эми бул мелдешке каржылоо маселесин айтсаңыз, ушу эки жак тең баягы бирге жумуш алып барат да. Бир жактарын ушу госагентство, бир неме жактарын жанагы федерация өзү. Плюс бул статус, мисалы үчүн ошол агенттиктин жетекчиси же өкмөттүн аткаруу бийлигинен ошол турнирлерге барып катышып, албетте ушу мелдеш ачылыш аземине биздин жетекчилик, анан өкмөттөн барып ушу жакшынакай мааракени ачып өзүнүн ирети менен болот, албетте. Ошондо биздеги мисалы үчүн олимпиадалык эмес спорттун түрү ал ушундай чоң ири турнирди өткөрсө, ал эл аралык ошол федерациянын жетекчилери да келип атпайбы? Анан биздин ошол өкмөттөн кишилер барганда ошентип демек мамиле түзүлүп, ал жакта алдыга жылыш болот. Ооба. Ошол. Андан сырткары ошол эми федерацияларда бирөөсүнүн деңгээли, мисалы үчүн жок, өнүгүү деңгээли бирөөсүнүкү жакшыраак, бирөөсүнүкү азыраак, анан аларды сиздер жалаң ошол көрсөткүчтөрүнө, федерациянын чоңдугуна карап мамиле кыласыздарбы? Же кандай? Мисалы үчүн ошол киберспорт жаңы түзүлдү. Эми анын келечегин кандай көрөсүз? Эми бул ар бир спорт мисалы үчүн Кыргызстандын биринчилиги өтүш үчүн жок дегенде 5 областтан өкүлү болуш керек, спортчулар келиш керек. Анан кийин Ош Бишкек шаары. Ошентип 7 команда болуш керек да. Анан бул күндө ошол сиз айтып аткан киберспорт ар бир бизде 7 дуан болсо, ошо 7 дуанда ушу машыктыруучу болуш керек. Жанагындай ушу машыга турган ушу мекемеси болуш керек. Ошолордун баардыгына ушу деңгээлге келиш үчүн көп жумуштан өтүш керек. Ошонун негизиндечи. Анан кийин ушул баары аткарылып толук кандуу жанагындай областтардагы жанагындай ушу мелдештин жанагы өкүлдөрү болгондон кийин, анан кийин жанагындай болуп биздин өкмөттүги госагентствонун эсебине келиши мүмкүн да. Албетте жанагы чемпионаттын эсебинен кийин да. Кыргызстан биринчилигинен кийин. Демек турнир өткөрөрдө кадимкидей талаптар бар, ошол талаптарга жооп бериш керек. Талаптарга жооп бериш керек. Кайсы иш болбосун, ошонун өзүнүн талабы бар. Ошонун баардыгын бай ирети менен өтүш керек. Демек ар бир федерация ошол талапты аткарганга кызыктар, өнүктүрөм десе, демек өтө жакшы. Мына ушул жерден Жомарт Жылкычевич сизге жанагы теманы улантсак да, акыркы жылдары результаттар да жакшы болуп кетпеди, өзүңүз айтып өткөндөй, мына ошол Жакартадагы, Ашхабадтагы ошол ири турнирлерден кийин да. Ушунун артында эмне турат? Агенттик жактан кандай өзгөрүүлөр, кандай бир иштер жүрүп атат да? Бул жана өтө айтып кетпедим. Бул биринчиден
ар бир жерде баш болуш керек го. Биздин башчыдан го. Биздин жетекчи баягы реформаларга кетти да. Акча каражатты ачык айкындыкка чыгарган. Ар бир окуу машыгуу иштери, ар бир мелдешке чыгып атканда ошол жерде буйрук кол коюлгандан кийин эле биз эл коомчулукка чыгат да, интернетке чыгат приказ. Канча бала, кайсы жерге, канча каражат акча мамлекеттен королуп алат деп. Өткөрүп аткан мелдештери боюнча, өзүнүн койгон талабы боюнча, иш алып баруу боюнча. Анан ошон үчүн бул федерациялар менен иш алып барган да. Мурун может спорттун баардык түрүнө жеткиребиз деген акча бөлүнсө, аз акчаны мобилизовать этилген да. Анткени Кыргызстанда 100төн ашык федерация бар. Анын ичинде менеджментти туура колдонгон федерациялар бар. Ошо массалык жактан, ошо спорт жагынан көргөзгөндүгү жагынан, ошо калыстар тарабынан, машыктыруучулар тарабынан, ошо жетекчилик тарабынан федерация өз төрүндө салымын кошкон федерациялар көп. Ошолорго мамлекет албетте биринчи очередь жардам бере баштады. Анан өзүнүн немесин көпкө көтөрбөй эле булар балбандар, кыз келиндер, спортчулар көргөзө баштады, жыйынтыгы чыга баштады деп менин оюм бул жеке. Анткени кээ бирде мамлекетте акча болбой калат. Убагында бере албай калабыз. Ошол убакта спортчунун иш планын, календарь планын бузбай, ошо федерацияларга кайрылып калган күндөр болот да. Ошо федерациялардан анан карыз калпалар барып келет. Ошо мелдешти үзбөйлү деп. Анткени биз толук кандуу кээде камсыздай албай калабыз. Мурун биздин жетекчибиз дагы айтып кетпелди. Азыр биз кичине акча карызбыз да федерацияларга. Ошо окуу машыгуу өтүп аткан, иш өтүп аткан пансионаттарга, билет алып аткан авиакомпанияларга, ошолорго да ыраазычылык билдирип, баягы алар да ушу спортту, Кыргыздын спортчуларын колдоп, күйүп, ошон үчүн мамлекет ачат, бирок кечиктирип. Ошондой маселелер көп болуп калат да кээде. Демек өкмөт колдон келгенин дайыма жасап турат. Анан федерациянын колдогон кээ бир федерациялар бар. Сырттан алып келип машыктыруучуларды колдонушат. Кээ бирлер сыртка алып барып өзүнүн машыктыруучуларын ошол жактан окутушат. Жудо федерациясы 2 жолу олимпиаданы жеңген японецте алып келип азыр машыктыруу өткөрүп атат. Федерацияныкы болсо күрөш федерациясы азыр Крупников деген балбаныбыз бар, баарыңар эле билсеңер керек. Дүйнө биринчилигинде 3-орунду ээлеген балбаныбыз. Ал дагы азыр машыктыруу өткөрүп атат биздин балдар менен. Биздин спортчуларга бул чоң моралдык жактан да колдоо. Анткени ал өзүнүн башынан өткөн опытын көргөзүп берет. Психология жактан сүйлөшөт алар менен. Мамлекет эми биз фармакологияны коебуз, тендер аркылуу дары-дармегин убагында алып бергенге аракет кылып атабыз. Менин оюм ушу туура реформированиядан го дейм, баягы жетекчинин өзүнүн койгон талабынан. Анан баягы федерациялар менен тил табышып, улуттук олимпиада комитети менен чогуу биргиликте бул бир эле адамдын колунан келбейт. Ушундан туура келип туруп, ошондон биздин желектер көтөрүлүп атат го деп ойлойм да. Чындыгында эми артында чоң жумуш болуп атканы байкалат да. Чындап келгенде, чынан ошол жанагы фармакология деп айттыңыз да, демек спорт медицинасы кандай өнүгүп атат бизде? Кандай жолго коюлуп атат? Спорт медицина бизде спорт врачтары аз да. Негизи бул медакадемия тараптан бул мурун каралбай калганбы же кичине унутулуп калганбы? Спорт тармагына врачтарыбыз аз, именно ушул спортчулар менен иштешкен. Кудай буйрса азыр мына Госагенттик менен бирдикте тиги поликлиника строительный деген бар, ошол жерде азыр медцентр ачылган жатат да. Биздин жалпы спортчулар ошол жерден баарын тең бекер өтүп, дары-дармекти да ошолор закупать эте баштайт да эмкеден кийин. Ал жерде өзүнчө врачтар болот. Ал уже уставы бекип, азыр кичине вопростор калды да, ошол вопростор. Биздин спортчулар бир жакка чыгарда, окуу машыгуу иштерине барарда, жылына канча жолу бул органин текшериш керек, жүрөгү кандай болот, давлениеси кандай болот, жалпы өзүнүн состояниясын, функциональный возможностьсын. Кудай буйрса ошол ишке кирип кетсе быйыл, бул да биздин чоң жеңиш болот. Биз башка өлкөлөргө караганда аябай артта калып кеткен эмеспизби дейм да бул жагынан. Жакшы элеби негизи? Негизи мен жетекчи катары айтсам, ар кайсы мамлекеттер кандай. Бирок баягы биздин спортчуларыбыз болгон аракетин көргөзүп атат. Мамлекет колунан келген. Эми кээ бир дары-дармектер бар экен, биз аларды Кыргызстанга киргизе албайбыз да, мыйзам жол бербейт. Анткени өзүнчө реестр бар дары-дармектердин. Ушу кайсы Кыргызстанга киргенин улусат деген.
Биз ошону Бактыгүл Насыровна деген врачыбыз бар, ушу көп жылдан бери курама командалар менен иш алып барып атат. Ошо өзүнүн массажды өзү окутуп атат. Мамлекет тараптан эми биз врачтарды семинарларга ушундай именно спорт жагына тиешелүү, допинг жагына тиешелүү ошол жака иш сапарга жиберип колдоо көргөзүп атабыз болушунча. Врачтарды дагы көбүрөөк болсо жеңил болмок баарыбызга. Курама командага да жеңил болмок. Андай иш-чаралар азыр өтүп атат. Биринчиден азыр могу медцентр иштеп кетсе, Кудай буйруса, мына бир сиз айткандай чоң жеңиш болот ошо. Ушул кварталда ишке кирип кетсе, анда биздин спортчулар барып, кайсы убагында бош болсо, барып өзүнүн организмин текшерип, жетекчинин өзүнүн да койгон максаттары бар. Ушу биздин спортчулар окуу-машыгуу иштерине барарда, же бир мелдешке барарда, ошо врачтар дагы өзүнүн кепилдигин берсе, бул бала азыркы турушунда жакшы деп. Анткени кээ бир спортчулар өзүнүн кичине ооруп турганын айтпайт да. Айыгып кетем. Мүмкүнчүлүктү колдонуп калсам дейт, турнирге барып катышып. Мүмкүнчүлүктү колдонуп калса, андай мүмкүнчүлүк берилип атса. Ошон үчүн азыр биздин жакшы ойлор бар, ошо обследованиядан бир сыйра өткөрүп туруп, анан ошо балага кандай шарт түзүп бериш керек. Өтө жакшы. Анан ушул эле учурда, мисалы үчүн, дүйнө коомчулугунда допинг боюнча чоң маселелер жаралбады. Бул жагынан кандай Кыргызстанда? Дүйнө эми ВАДА боюнча бул допинговый агентство бул независимый мекеме экен. Бул келеген Россия мамлекетинин спортчуларын олимпиадага киргизбей койду, анан баарыбыз күбө болдук. ВАДАнын комиссарлары Кыргызстанга келип, биздин курама команданын спортчуларынан убакыт менен өздөрүнүн анализин алып турат. Биз ошолорго шарт түзүп беребиз. Алар келгенде балдардын фамилиясын берет, могу баланча фамилияны дайындап койгула. Олимпиадага жакындаган сайын федерация тараптан тыгыз иш байланып башталат алар менен. Анткени спортчунун кайсыл жерде, кайсыл убакта, кайсы жерде машыгат, адреси кайсы жерде, эми качып кетпейт деген мааниде окшойт да булардыкыча. Алар каалаган жерден келип, каалаган жерден анализди алганга укуктуу. Биз ошонун баарын тең дайындап беришибиз керек. Алдын ала аларга демек даректер белгилүү болот. Жок, эми балдар окуу-машыгуу иштеринде болуп калса, окуу-машыгуу иштеринен барып алат. Бир гана ошо Кыргызстандын ичинде болсо, эгерде ал бала ошо мелдешке кетип калган болсо, бул эми себептүү причиналар болуп калат да. Ушул нерсени толук элестете алчу эмесмин да, демек ушундай экен да. Комиссарлар келет, анализди алат, кетет. Алар алдын ала биз баратабыз, тосуп алгыла деп мындай. Жок, алар башында списокты жөнөтөт. Могу спортчуларыңар деп. Бир күн калганда айтат, 2 күн калганда айтат. Ошо спортчулар ошол жерде болуш керек. Демек, мындай план менен эмес экен, мисалы үчүн 3 айда бир текшерилип турат деген жок, андай. Каалаган убакта келип алып кете берет. Азия биринчилиги болот. Биздин каалаган баладан алар анализ алганга укуктуу. Көбүнчө эми булар баягы финалга чыккан 1-чи, 2-чи, 3-чү алган орунда балдарды текшерет. Кыз келиндерди. Кааласа, бияктан туруп деле алып койгонго укугу бар да. Эгерде биздин спортчу жок, ага барбайм деген болсо, ал туура эмес болуп калат. Анда спортчунун өзүнө да ошол федерацияга дагы таасир тийиши мүмкүн да? Тийиши мүмкүн. Ошон үчүн машыктыруучулар дагы, федерация тарабынан да, мамлекет тарабынан дагы бул көп сүйлөшүүлөр өтөт ортодо. Балдарга туура тарбия берилет, жеген тамагын баары тең режим менен. Сыртка барганда өзүбүздүн балдар бөлөк бирөөнүн бутылкасынан да суу ичпейт да. Ар кандай ушундай өзүнүн кичинекей тонкостьтары бар да. Ошонун баарын сиздер көзөмөлгө аласыздар, Эми сыртта машыктыруучулар. Жок дегенде система түзүлгөн да сиздер тараптан. Машыктыруучулар тыгыз иш алып барат, федерация тараптан тыгыз иш алып барылат. Өзүнүн спортчунун ата-энелери да чоң спортто жүргөн балдар эми мунун баарын тең билет. Азия биринчилик, дүйнө биринчилик, эл аралык биринчиликте жүргөн биздин кыз келиндер мунун баарын түшүнүшөт. Кандай болгонун, кандай болгонго бериш керек, өзүн кандай алып жүрүш керек. Эми сыртка барганда бул спортчулар, бул Кыргызстан. 5 спортчу барса, бул келген Кыргызстандын жүзү болот. Биздин спортчулардын бир гана баягы туруп эле күрөш, мушташ, жеңмес, ал жерде өзүн алып жүрүшү, өзүн сүйлөшүшү адамдар менен. Бул Кыргызстандын жүзү болот, өзүнүн көркү болот. Ошон үчүн биздин баягы курама командадагы балдар өзүн алып жүргөн жагынан да, тартиби жагынан да аябай көзөмөлдөнөт да. Анан жакында эле мына Шанхай кызматташтык уюмунун биринчи мындай эң негизги башчылар деген да, өлкө жетекчилери баары бул жака Кыргызстанга чогулду да. Ошондо
Канат Аманкулов, ушул дирекциянын агенттиктин жетекчиси, башчысы. Ошолор Шанхай кызматташтык уюмуна кирген өлкөлөрдүн ушул спорт алмашуу кандайдыр бир нерсеге кол коюшту деди. Ошол боюнча кандай болду эле? Уюм Шанхай кызматташтык турган боюнча биз ушу ШОСко карата, шкулга карата биз Ыс көл жээгинде 11 майда чоң мелдеш өткөрдүк. Бул Сатым Кулжумановдун элесине арналган шкулдун алдында деп. Бул жерден анткени Кытай аябай чоң эле мамлекет, өтө. Алардын өзүн Кунминский марафон деп коет. Бизге азыр мурун 1000, 1,5 миң киши келди деп биз сүйүнсөк, быйыл 3000ге жакын адам катышты, спортчулар. Кунминский марафонго заявка берген эле 60-70 миң адам берет. Кудай буйруса алар да келип, алар да өзүнүн спонсорлук жагын көргөзүп кетишкен. Эми алар да ошо биздин спортчуларды чакырып атат. Анан спорт тарабынан мен ошол боюнча тажрыйба алмашуу ошол боюнча Канат Маратович ошо өзүңүз көргөндөй баягы азыр договор дейби же меморандум дейби кол коюшту да. Бул баягы биздин ушу жетекчи биздин президенттерибиз алып барып аткандын арасында ошонун ичинде спорт тармагында бирибизге карым-катнаш. Бул биринчи азыр мындай шагтардан болду. Ооба, бул биринчи мыйзамдаштырып алдык, биз баягы чогуубуз дегендей кылып. Анткени Кытай менен Россия чоң спорттук держава, Казакстан деле Олимпиада оюндарында бир топ жакшы ийгиликтерге жетип жүрөт да. Эми ошол жанагы олимпиадалык спорттун түрлөрүнө кирген биздин спортчуларга кандай таасир бериши мүмкүн? Кандай элестетесиз да? Бул эми ушул тажрыйба алмашуу ушул сыяктуу иштер буюрса ишке алынып кетсе. Мындай деле федерация тараптан деле тренерлер менен алып барып биздин окуучу балбандар, спортчулар эл аралык мелдештерге барат, эл аралык окуу машыгуу иштерине барат. Ошол эле Россия мамлекетине, ошол эле Өзбекстанга, ошол эле Казакстанда чогуу булар бирдикте курама командалар менен окуу машыгуу иштерин өткөрөт. Кээде алардын мамлекеттери суранып, биздин Ыс көл жээгинде биздин курама команда менен окуу машыгуу иштерин өткөрөт. Канат Маратович муну мыйзамдаштырып, мындан да чоң деңгээлге чыгарды да, мындайча айтканда. Кудай буйруса, эми ар бир мамлекеттин өзүнүн министрлиги, өзүнүн президентине барышат да. Эми булар бири-бири менен Кыргызстанда мындай болуп атыптыр, буягына жардам берели, же чакырайлы. Мунун чакырбай өздөрүнчө өткөрүп атса, эми биз ойлойбузбу, чакырып, биздин курама команда көрүп, пикир алмашуу, тренерлерди чакырып, алардын может өздөрүнүн бирдемелерин көргөзүп беришет. Ошондой ойлордо федерациялар болсо, булар чоң семья да. Булар мурун өздөрүнчө ар бири өзүнүн курама командасын, өзүнүн вид, ар бир федерация өзүнүн вид спортун развивать этейин дейт. Бул чоң мамлекетте булар өздөрүнчө чоң семья, эл аралык. Ошонун ичинде Кыргызстан суверенитет алгандан баштап биринчилерден болуп кирген федерациялар азыр туруктуу орун алып калды десек болот да. Анткени биздин Кыргыздын жигиттери азыр Азия федерацияларына кирип атышат, вице-президенттер болуп, исполкомуна кирип атышат. Бул да болсо ушу федерация тарабынан, мамлекет тарабынан ушу спортчуларга жардам берели, ушу биздин дагы бул спорт дагы өнүксүн деп. Вот ушул өтө жакшы эме да, тема чындап келгендечи. Кыргызстандын эле федерациясында кыргызстандыктар жетекчи боло бербей, акырындап ушул эл аралык федерациялардын жана башкаруучу бир тепкичтерине чыга баштады да. Бул эмненин негизинде ушундай? Мисалы үчүн үлгү болчу спорттун түрлөрү кайсылар бизде? Бул эми үлгү болуш үчүн мен мисалы күрөш федерациясынан Талант Чекшенов исполкомго кирсе керек, тиги Давлет Турулханов Азиянын президенти болот күрөш федерациясы боюнча. Ошол отуруп мурун башка адам эле азыр бул биз өзүбүз тараптан былтыр өзүңөр билсеңер керек, Азия биринчилигин өткөргөнбүз чоңдор арасында. Бул уюштуруу тарабынан, Кыргыздын баягы меймандыгынан биздин кыргыз балбандар ушу Азия биринчилигинде, дүйнөлүк биринчиликтеринде өздөрүн көргөзүп аткан көрсөткүчтөрү. Анан ошо отуруп ушу федерация мамлекет менен чогуу бирдикте Кыргызстандын желегин желбиретип, анан ал ишти алып баргысы көргөнү, ушу Кыргызстанда массовый канчага көбөйүп атканы. Анан ошого жараша кой ушу Кыргызстандын жигиттерин да кичине колдойлу деп, мисалы күрөштүкү. Ошондой эле тиги Көлбаев Жолдошбек Асанбекович, Дзюдо федерациясынын президенти,
өстөрүн тиги федерациясына кирди ал вице президент болуп. Бокстан ушундай исполкомго кирди кыргыздын жигиттери. Акырындык менен өстөрүн ордун таап келатат десек болот да. Эми алар ошол жерде тең ата болуп сүйлөшүш килеген чоң державадагылар менен биз баарыбыз ага сүйүнүшүбүз керек да. Бул жерден эч кимге баягы минус болбойт, бул жерден плюс болот деген ой бар. Анткени ошо эмне деген державадагы адамдар отурат. Азияда дүйнөлүк биринчилик федерация, эл аралык федерациянын чоңдору болуп. Ошого карабастан биздин жигиттер ошол жерде болуп, биз да барбыз деп, Кыргызстан бар ошонун ичинде деп өздөрү бөлүшүп катышып жүрүшөт. Себеби көптөгөн спорттун түрлөрүндө батыш же болбосо Америка, ошондой эле араб дүйнөсүнүн ошол жактагы жетекчилери өтө көп да, мындай чыгыш Азиянын өкүлдөрүчү, демек дзюдо, ошондой эле күрөш жана бокста биздин Кыргызстандын орду демек дүйнөлүк аренада өтө жакшы, мындай кадимкидей орду бар. Сиз айткандай жана башында Кыргызстандын курама командасынан дагы мындай коркуп сестенип турган өлкөлөр бар деп айткандай да. Жеңил атлетика бизде баягы жолдомо ала турган мелдештердин бири да. Жеңил атлетикада Колпакованын турнирин киргизген. Кудай буйруса мына жакын калды, бир 10-15 күн ичинде өткөрөбүз. Бу да болсо баягы федерациянын алып барган иши. Лицензия орнотулган атат дедиңиз башында? Лицензионный болуп да жеңил атлетика боюнча. Бу да болсо федерациянын жасаган иши. Башка федерациялар менен иш алып баргандыгы. Мындайча айтканда менеджментте өздөрүн туура коюп, биз Кыргызстанды өткөрө алабыз, биз муну колубуздан келет. Эми ал жөнүндө мен болом же мен өткөрөм десе андай болбойт да. Андай мелдештер көп. Кудай буйруса биз жетекчилик менен бирдикте Кос агенттик менен жакшы ойлорубуз бар. Биздин күрөш түрлөрү боюнча, эркин күрөш боюнча Кожомкул балбандын эл аралык мелдеши канча жылдан бери өтүп келатат. Мына быйыл 130 жылдыгын өткөрдүк. Кожомкул балбандын 130 жылдыгы мамлекеттик деңгээлде өткөрүлгөн жатат. Ошого биз өзүбүздүн календарь планга кирген мелдешибизди өткөрдүк. Келген коноктордун баарын каражатын, жатаканасын тосуп алдык. 6 мамлекет келди. Аябай жакшы конкуренция болду. Келгенде дагы ошо өз мамлекетинин биринчи, экинчи орунда турган курама командалар келди. Турция мамлекети келди. Ошол Кожомкул балбандын ошо мелдешин дагы көтөрүш үчүн эмдиги жылы биз ойлоп атабыз, федерация менен биргеликте, федерация жардам берсе, ушу ЮИВнин календарына киргизип алсак, ошондо бул эл аралык мелдеште биздин ордубуз менен отурат. Кыргызстанда бул эл аралык мелдеш Кожомкул деп. Ошондой эле Ратбек Санатбаевдики. Ратбек Санатбаев раматылык байкебиз. Ага дагы ошо бирдикте өткөрдүк. Ошондой эле акча каражат бөлүнгөн. Ошо Ратбек Санатбаевдики грек-рим күрөшү боюнча мындай ЮИВге киргизип алсак биз келечекте Ратбек Санатбаевдин дагы турнирин. Ошондо дагы мамлекет көп болот, рейтинг көтөрүлөт, Кыргызстанды дагы көтөрмөлүш болот да. Сатынкул Жуманазаровдукун өткөрүп атабыз. Колпакованын турнири лицензионный, муну өздөрүнчө эле ИАФта отурат. Тяжелый оор атлетика боюнча Каныбек Осмоналиевдин турнирин дагы ошондой да эл аралык деңгээлге, ошо эл аралык федерациянын календарына биз киргизип алсак, бул да биздин жеңиш болот. Бокс боюнча Дүйшөнгүл Шоповдуку Аиба деп отурат. Акыркы жылдары жакшы деңгээлде деп орто өтүп келатат да баягы. Бирок жаңылатыш керек болуп атат. Анткени бул спортчуларды эң күчтүү спортчулар келсе, биздин спортчулар дагы өздөрүнчө тажрыйба алат. Өзүнүн тажрыйбасы көбөйөт, кайсы жерден кетирди. Өзүнүн үйүндө болот ал. Ошо ар бир вид спорта боюнча азыр Кыргызстанда өсүп аткан. Ошону биз өзүбүз ой бар ушундай эл аралык деңгээлге жеткирип, ошолордун календарында откургузуп, канча мамлекет келебиз десе, ошонун баарын тосуп алып, өзүнүн уровени башкача болот, спортчулар да күтөт аны. Ошондой ойлор бар да. Бул өтө жакшы да, эгерде Кыргызстанда ошол лицензия берилген турнирлер канчалык көп болсо, ошончолук жолдомо алуу мүмкүнчүлүгү дагы көбөйгөн атпайбы? Анан ошол эле учурда суроо жаралат да, мисалы үчүн бизде кээ бир спорттун түрлөрүндө легионер деп айткан туура болбойбу, билбейм, бирок ошол башка өлкөдө жүрүп, Кыргызстандын жарандыгын алып туруп, андан кийин ошол биздин курама команданын атынан турнирге катышкандар негизи бар да. Азыр токтоду, негизи ушуга көз карашыңыз кандай сиздин? Бул эми легионер деп айтканда, легионер бул игровой спорттарда көп да, клубный оюндарда. Бул футбол, волейбол оюндарында аябай көп кездешет. Анткени ал клубный командалар көп.
ошол жака легионер деп айтылат. Клубтарга келсе, мына Кыргызстандын жарандыгын алып, Кыргызстандын атынан Кыргызстандын жарандыгын алгандай, мана легионер дегендей Кыргыздын паспорту система менде бар, Байкеде бар. Биз аны легионер деш. Эми аны спорт коомчулугунда ошентип жүрүшөт көптөн бери. Эми ал киши мамлекет тарабынан Кыргызстандын жарандыгын алып атса, ал биз менен тең укуктуу болуп калат да. Менин түшүнүгүмдө. Жок, мен суроону мындай башкачараак берейин да, мындачы. Ушул биз өзүбүздүн спортчуларды, мисалы үчүн тарбиялап чоңойткон жакшыбы, системдүү түрдө, же болбосо керек учурда результат керек болуп калса, ушундай күчтүү башка жактан спортчуларды алып келип, жарандык берип туруп ошол турнирлерге катыштырсак дейм да. Ушундай учурлар болду, мисалы үчүн эркин күрөштө болду, мен билгенден. Кээ бир спорттун түрлөрүндө ушул Кыргызстандын жарандыгын алып, анан турнирлерге катышкандар негизи бар да. Эми бул бүт мамлекетте бар. Бир Кыргызстанда эмес. Ушу аябай өзүнүн каражаты менен дагы бүт жагынан эли менен да, жери менен да чоң мамлекеттерде дагы ушу спортчулар катышат. Биздин спортчулар да башка мамлекеттерге барып катышат. Аны баягы биз кой дей албай кеткенбиз да, бул мыйзам ченемдүү нерсе го. Мен аны ар кайсы жагынан караса болот да, ким кандай түшүндүрө алат. Эгерде күчтүү балбан келип, биздин спортчуларды артынан сүйрөп кетем десе, бул жагынан карасак, ал бала өзү менен эчтекени алып кетпейт. Ал бала бир гана ошо балдарга тажрыйба калтырат. Экинчиден ал Кыргызстан желегин көтөрүп, кыргыз элин сүйүнтөт. Кыргызстан бар деп айтат. Анан көп эле балдар кетип калгандан кийин мен алыспын, көп эле Кыргызстанда калат, машыктыруучу болуп калат, өзүнүн ишин кылат, үйлөнөт биякта. Бул Казакстанда деле аябай алдыңкы спортчулардын баарын алып алган. Казакстан жеңил атлетика боюнча мен билгенден ушу Кениянын спортчуларын алып алган азыр Олимпиадага. Оор атлетикадан деле жана оор атлетикадан Кытайдын спортчуларын алып алган. Булар өздөрүн мировой аренада өздөрүн коюп атат да, Казакстан бар деп. Ошол убактылуу болуп калбайбы? Жок, андан кийин булар өздөрүнүн спортчулары артынан келип атат да. Баягы тажрыйба калтыргандыгы болуп атат да. Мен ушундай түшүнөм да. Да. Муну менен аябай эле увлекаться этип кетпеш керек да. Отуруп эле, баягы отуруп, жок сен барбайсың, биз тияктан дайындап келип алабыз деп. Андайдан деле биздин федерация тарабынан алыс болсо керек. Бирок андай маселе бар, көтөрүлүп жүрөт. Ушу Олимпиада оюндарынан кийин бир толук жыйынтыкка келет го деген үмүт бар да. Мындайлар мурун көп болчу, азыр жокко эселе болуп калды, саналуу эле. Бул маселе жогорку кеңеште да көтөрүлгөн, биздин агенттиктин жетекчилик тарабынан да көтөрүлгөн. Эми азыр Кудай буйруса муну Олимпиада оюндары бүткөндөн кийин толук жыйынтык жасайбыз го деген үмүт бар да. Ошондой эле мисалы үчүн чет жакта азыр көптөгөн биздин спортчулар жүрөт да. Азырынча ийгилик жарата элек, мисалы үчүн жаштар. Ошондой эле болжол менен бир 40-50 жаштагы, мүмкүн ошол 40ка жаштап калгандар, азыр алар балдарын чет өлкөлөрдө, күчтүү мектептерде окутуп, спорт мектептериндечи. Ошолор кийин бизге кайтып келүү процесстери кандай жүрүшү керек деп ойлойсуз да? Эми бизде ручной мяч деп коет го, гандбол. Талант Дүйшөбаев. Биздин өзүбүздүн эле байкебиз. Башка мамлекетте ойноду. Эми жашоо ар кандай болот да, бир жерде токтобойт. Ошол жакта ылайыктуу сунуштар болуп калса, иш берилип калса, ошондон ошол жакта үйлөнүп жайланып, мына баласы кече жакында чемпион болуп атат. Мындайга сүйүнүшүбүз керек да, Кыргыздын жараны барып ушундай деңгээлде өстү депчи. Ич тары кылбаш керек го деп ойлойм да. Жок, эгерде ал жигит келип, мен Кыргызстан желегин желбиретем, мен кыргызмын. Мен баягы убактылуу тажрыйба алып келдим. Эми келип туруп Кыргызстанга улсат берсин десе, ал адам үчүн Кыргызстан дайыма эшик ачык болсо керек да. Анткени ага ар бир жаран эки колун көтөрүп тосуп алат болсо керек. Биздин кыргыздар башка мамлекетте ушундай жетишкендикке жетип атса, кыргызбыз деп ага да сүйүнүш керек да. Ошо мисалы үчүн Илзат Ахметов Россиянын футбол боюнча улуттук курама командасында ойноп атат да. Анан элде ар кандай пикир бар. Кээ бирөөлөр чындап эле сүйүнүп атат. Демек, бул бизге үлгү болуп берди, биз деле ийгилик жаратсак болот деген жагынан. Кээ бирөөлөр болсо патриоттук сезими болгон жок деп ушундай эки ача пикир болот экен да. Бирок сиз айткандай спортто өзүнүн талантын реалдаштыруу бул албетте чоң маселе да. Эми потенциалы позволить этип атса, жол тоспош керек да. Жана ошондой эле мисалы үчүн сизге кайрылгым келет да, көбүнчөсү ушул олимпиадалык эмес спорттун түрлөрүндө Кыргызстандын атынан чет өлкөдө мисалы үчүн башка турнирлер болгондо Кыргызстандын атынан катышып кеткен учурлар болобу?
агенттиктин дирекциянын уруксатысыз, мисалы үчүн же федерациянын уруксатысыз мигранттар бар, алар мисалы үчүн турнирге катышса, мүмкүн утулуп калса, кандай болот алар? Көзөмөлдөнөбү ошондой жагы? Эми алар биздин мамлекетте жүрбөгөндөн кийин башка мамлекетте болуп атат да. Эми ага биз мисалы үчүн тыюу сала албайт болушубуз керек. Бирок антсе дагы ошо кайсы жаран болбосун, жанагындай сиз айткандай патриоттук сезим менен ошо башка чет жактарда баягы өзүнүн каалаган спорттун түрүндө ушундай өзүнүн бир ошол спортто өзүн көрүп атат да. Анан ал жака спортко сен катыша албайсың деп бизден мисалы мындай тыюу боло албайт да. Могу жана үстүндө айтылып кетти, жана Шевченко бизден машыкпайт негизи. Бирок ошо чет жакта биздин кыргыз инжелегин желбиретип, мындай бир эң бийик деңгээлде өзүн алып жүргөн спортчу. Бирок ушул спорттун түрү биздин олимпиадалык эмес спорттун түрүндө бар да. Тайский бокс деп айтат, ошол бар да негизи. Анан бул спортчу дагы ушу чет жакта ушундай элге маалым болгондой мындай мыкты ийгиликтерге жетишип атат. Жанагындай бул кесиптешим айткандай, буга жакшынакай колдоо көрсөтүш керек. Эми биздин спортчу башка мамлекет ушу биздин спортчунун жанагындай ийгиликтерин көрүп өзүнө тартып атса, бул деле бир стимул да бул. Жакшынакай ушу именно ошо кыргыздын спортчу, сиз айткан жанагы спорттун түрүндөгү жигитибиз ошол жактагы Россия футболунда ушу биздин спортчу ошол жерде өзүн татыктуу көрсөтө алат деп бизден алып атат ошону. Буга баардыгы ушундай бир колдоо көрсөтүш керек, сүйүнүшүбүз керек. Ушундай негизи. Бир топ жакшы темаларды козгодук. Анан негизи ушул сиздердин дирекция, олимпиадалык эмес спорттун түрлөрү дирекциясы. Бюджети канчалыкты? Так бир цифраны айтпасаңыз дагы, кошуна өлкөлөргө салыштырмалуу канча? Жана ушундой эле алдыда быйылкы, мисалы үчүн ушул 2019-жылдын экинчи жарым жылында кандай аткарыла турган иштер бар? Бизде эми бюджет жанагы үстүндө айтылып кетпеди, по мере поступления болот да эми баягы. Негизи жылдын башында жанагы мисалы бюджет коюлат ушул спорттун түрүнө. Ошонун баардыгы баягы ирети менен спорттун түрлөрү менен, федерациялар менен ошолордун баардыгы баягы каражат бөлүнөт негизи. Анын баягы каражат түшкөн сайын ошо календарлык негизинде болот. Негизи кээ бир мелдештерге жанагындай кажети барбы жок деп ага барбай ошо федерациянын өкүлдөрү менен ошол суроо чечилет. Бул мелдешке барбай, бул мелдешке баралы. Бул мелдеш тиги окуу машыгуу сборго жана УТСке барбай, бунусуна баралы депчи. Мына жылдын башынан бери биз 8 эл аралык мелдештерге барып келишти биздин спортчулар. Анан ошондой эле ар бир ушундай чоң мелдеш ушу жана УТС менен коштолот да. Ошондой бир 8-9 сборго барып келишти. Ушунун баары жакшы. Ушу биздин госагентство өкмөткө рахмат. Ушу олимпиадалык эмес спорттун түрлөрүндөгү спортторду колдоп ушундай. Анан быйылкы результатыбыз дагы ушу чет өлкөгө барып келген ийгиликтерибиз бир 60тан ашык медаль бар бүгүнкү күндө. Байгелүү орундар. Байге орундар. Биринчи орун, экинчи орун дегендер. Багы чет жактарда биздин спортчулар өзүнүн мындай жогорку деңгээлде көрсөтүп келип атышат да, буюрса. Жомарт Жылкычевич, сизден сурагым келет да, мына мисалы үчүн машыгууларды өткөрүп атайм, Ысык-Көлдө жана чет жакка чыгып келишет кээ бир федерацияларчы. Анан ошол эле учурда Солнышко деген, мисалы үчүн пансионат тууралуу Канат Аманкулов сөз кылды эле да, ошол толук бизге өтсө депчи. Азыр ошол олимпиадалык спорттун түрлөрүндөгү спортчулар машыгууларына сиздер акча төлөп бересиздерби, же ошол жакта же бартердик негизде, же болбосо ошол сыяктуу бир пансионаттарда машыккан өткөндө кандай болот? Солнышко өттү. Бул азыр тиги улуттук олимпиада комитетинин алдында. Улуттук олимпиада комитетинин өзүнүн мүмкүнчүлүктөрү да чоң. Бул президенти Шаршенбек Шайлебаевич агайыбыз иш алып барып атат. Кече жакында биз мындайча айтканда кагаз алдык. Биз дайынбыз окуу машыгуу иштерин өткөргөнгө. Толук кандуу болгон спорттун түрүнөн эмес, саналуу спорттун түрүнөн экен. Ошо
өзүңөрдүн сунушуңарды бергиле депчи. Жок, бартердик түрдө эмес, биз төлөп беребиз баарын тең. Анткени аларда акча табыш керек да. Бартердик түрдө дегенде андай мыйзам жагынан каралган эмес го. Биздики баягы туура эмес болуп калат да. Кагазды окуп азыр ошо балдар менен иштешип атабыз, федерация менен чогуу бирликте. Ошо азыр календарный планды карап чыгабыз, кимдин канча окуй машык иштери калган, ошого ылайык анан ошо Солнышко пансионатына жөнөткөнгө аракет кылабыз. Анан стадион маселеси дагы азыр эл арасында аябай чоң талкууда жүрөт да. Биринчиден мына акулат майдан деп аны деле жаңыртыш керек дегендей, ошол эле учурда футболго, андан сырткары ушул көп функционалдуу бир арена керек депчи. Бул жагында агенттик ушул жагынан кандай эме кыла алат, бир кадам таштай алат? Агенттикке түздөн түз биздин колунан келеби деген. Агенттиктин жогу жагынан биз баягы кап вложение менен заниматься эте албайбыз да. Негизи строительство бул агенттиктин карамагында эмес. Өзүнчө баягы госстрой бар. Негизи биз көп жылдан бери айтып келатат муну. Премьер-министр айтты, футболисттер келгенде, президентибиз өзү айтты, Кудай буйрса ошо стадион салабыз деп. Ооба, стадион ал футболисттерге, бирок бизге спортчуларга, курама командаларга жана Азия биринчилиги, дүйнө биринчилигин өткөрө турган бир баягы универсальный стадион болсо, бир 10 миңдик. Бул мындайча айтканда спорт коомчулугунда аябай чоң резонанс болмок да, сүйүнүч болмок. Спортчуларыбыз күтүп атат. Биздин мына спорт сарайыбыз бар. Спорт сарайда баягы өзүнүн лимитин уже эскирди. Биз Азия биринчилигин өткөргөндө аябай чоң тоскоолдуктарга учурадык да. Анткени эл аралык федерациянын ЮИФнин өзүнүн талаптары бар экен. Эмне кандай туруш керек, спортчу каягынан чыгып, каягынан кириш керек, ошол жерде дарыгер каерде отуруш керек, ушул калыстар кайсы жерде отуруш керек, коноктор каерде отуруш керек, бүт баары өзүнүн ченеми менен экен да. Анан адамдар кайсы жерде тоскоолдук бербеш керек. Анан биринчи бул ар бир мелдештики бул коопсуздукта. Коопсуздук дейт, анткени эмне деген мамлекеттин кишилери, спортчулары келип атат. Анын баарын тең коопсуздугун караган жагынан дагы. Анан ошого карабастан федерация менен биргикте мамлекет тараптан чоң колдоо көргөзүп, муну өткөрүп алдык да, ошондо аябай кыйналдык. Эгерде өзүбүздүн ошо дайын универсальный стадион болгондо, универсальный стадиондо элдердин кирип чыкканы да башкача. Иштей турган адамдардыкы, спортчулардын дайынданып чыга турган жери да башкача болот да. Массалык маалымат каражаттары съемка жасайбыз дегенде башкача болот. Ошондо баягы телевиденияга чыгарганда да туура чыгат, эл туура көрөт да ошону. Анан бул терең үмүт бар. Кудай буйрса универсальный стадион салынат деп атат. Чоң стадион салынат дегенде мен ишенем. Анткени убакыт өзү деле бышып келип калды окшойт да, анткени президентибиз айтты, анан жасайт го деген үмүт бар. Буйрса жакынкы жылдарда, Эми бул башталып кеткен нерсе, бул аягына чыгат. Бул өзү башталып кетсе, бул азыр комиссия түзүлгөн. Агенттик менен мамлекет тараптан азыр чоң иш-чаралар өткөрүлүп атат. Эми ал биздин деңгээлде эмес экен. Бирок курулат деген үмүтүм бар да, жаран катары айтканда. Албетте, баарыбыз спорт сүйүүчүлөр, негизи эле кыргызстандыктар баары эле ушул нерселерди күтүп жүрөт. Да, урматтуу мекендештер, буюрса бул жакынкы жылдарда бул нерсе деле ишке ашып калат. Ошондой эле мына Жомарт Жылкычевич эми ушул биздин НТ спорттун көрмандарына, жалпы эле кыргыз элине, кыргыз жаштарына, спортчуларга калуу тилек же жыйынтыктоочу сөзүңүздү айтып койсоңуз. Чоң рахмат сизге, чакырганыңарга чоң рахмат. Спорт коомчулугунун атынан, биздин спорт агенттиктин дирекциянын атынан ыраазычылык айтабыз. Бул эми силердин ушул массалык маалымат каражаттары ошо болуп аткан, Кыргызстанда болуп аткан, бир эле Кыргызстанда эмес, ошо эл аралык деңгээлде өтүп аткан мелдештерди колуңардан келишинче элге тартуулап атасыңар. Ошо менен коомчулук өзүнүн баасын берип атат, Кыргызстанда кандай иштер болуп атканына. Эмне биздин баарыбыз эле үмүтүбүз ошо эмди жылы Японияда өтүп турган Олимпиада оюндарында Кыргыздын желеги желбиресе экен деген терең үмүт бар. Ошого ишенебиз. Ага чейин биздин спортчулар кокустуктан абайлап, өзүнүн болгон күнүмдүк режимин сактап, желекти көздөй кете берсин, медаль алып келип берсин. Желек желбирейт деген үмүт бар. Айтканыңыз келсин. Муратбек Анаркулович, жыйынтыктоочу. Кесиптешим айткандай,
биз дагы ушу сиздерге чакырганыңыздарга рахмат. Дайым ушинтип сиздин да жумуштарыңыздар оор, ушинтип чагылдырып, спорттогу болгон жаңылыктардын баарын жакшынакай чагылдырып тургула, ишиңерге ийгилик. А негизи могу спорт сүйүүчүлөргө айтат элем, спорт менен машыгыш керек. Баягы айтылат го, здоровым быть модно депчи. Эми спорт менен машыгып, секциялар дайым ачык, келип жакшынакай өз тандаган спорттун түрлөрүнө катышып, ушундай келечекте ушундай кыргыз спорту өнүгүп, эми Кыргыз Республикасынын президенти колдоп атат, спортто жетекчилик колдоп атат. Эми аягы жакшынакай болуш керек деп биз толук ишенебиз. Анан ошо ийгилик спорт менен катышып, мындай бир Кыргызстанды дүйнөлүк деңгээлде мыкты деген спортчуларыбыз менен сыймыктаналы, мактаналы керек болсо, ошол айта турган. Айтканыңыз келсин, сиздерге дагы чын ден соолук каалайбыз. Кыргыз спортуна салымыңыздарды кошуп жүрөрүңүздөр. Кыргыз элинин кыргыз спортуна өзүңүздөрдүн кызматыңыздарды кыла бериңиздер деп айтып кетким келет. Мына урматтуу спорт сүйүүчүлөрү, ошентип спорт тайм берүүсү соңуна чыгып калды. Бизде эфирде студияда ошол Кыргыз Республикасынын олимпиадалык спорт түрлөрү дирекциясынын жетекчиси Шамканов Жомарт Жылкычиевич жана ошондой эле Кыргыз Республикасынын олимпиадалык эмес спорттун түрүнүн жетекчиси Кыбраев Муратбек Анаркулович болду. Кызматыңыздар болсо мен Эркин Абылаев болдум. Кийинки эфирлерден жолукканча саламатта болуңуздар.